الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын кыямат күнүндө бейиштик болуп калуусуна себепкер боло турган ибадаттар, инсанды бейиштик кыла турган амалдар тууралуу токтолуп өтмөкчүбүз. Бүгүн дагы сиз менен толуп кетүүчү кыскача темабыз бул кыз перзент көрүүнүн сооптулугу, анын фазилеттүүлүгү тууралуу токтолмокчубуз. Чындыгында шариятыбыз бул аял затыны аябай жогору деңгээлде баалайт. Аны өтө бийик даражага көтөргөн. Аял затынын өзүнүн укуктарын адилеттүү шариятыбыз берген. Жана ошондой эле шариятыбыз бул аял затына не башка эч бир диндеги берилбеген укуктарды берген. Эми кимде ким шариятыбызда бир кызды боло турган болсо, мына ошол кызына Аллах Таалага тоат ибадат кылууну үйрөтө турган болсо, ага жакшы тарбия бере турган болсо, ага адал эмне экенин, арам эмне экенин үйрөтө турган болсо, ага Куран үйрөткөн болсо, жана шарият илимдерин үйрөткөн болсо, жана ага өзүнүн абрат жерин жаап жүрүүнү үйрөткөн болсо, жана башка ошо шарият илимдерин үйрөтүп, жакшы тарбия берип туруп, андан кийин турмуш жолуна узаткан болсо, же болбосо балакат жашына жетирген болсо, шариятыбыз мындай адамдарга бейиштен кыямат күнүндө орун болору тууралуу жана тозоктон кутулары тууралуу бизге кабар сүйүнүш айткан. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кимде ким кыздуу боло турган болсо, бул пендени шариятыбыз бейиш менен сүйүнчүлөйт. Ким кыздуу болгон болсо, демек ал бейиштин ачкычын кармаптыр. Бейиштин бир туткучун кармаптыр. Албетте мунун баары эгерде жана жогоруда айтып өткөндөй эле ага туура тарбия берген болсо. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген хадистерге токтолуп турган болсок, Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен ала жариятан дахалту ана ва хува аль-джанната кахатайни ва шара би усбаихи." Сахих Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким бир кыз перзентти жакшы тарбиялап, ага карап, тамагын ичирип, кийимин кийгизип, тарбиясын берип өстүрө турган болсо дейт, кыямат күнүндө мен аны менен бейишке экөөбүз ушундай тең шерик болуп киребиз" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ортончу колу менен сөмөйүн биргеликте кылып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөздү дейт. Бул хадисти имам Муслим чыгарган хадис. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул бир эле кыздын тарбия кылуунун сооптулугу. Ал эми эки кыз тарбия кыла турган болсо, же үч кыз тарбия кыла турган болсо, мунун сооптулугу кандай дегенде, Анас ибн Малик хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен ала жариятайни дахалту ана ва хува аль-джанната кахатайни ва шара би усбаихи." Раваху Тирмизи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким эки кызды тарбиялап өстүрө турган болсо" дейт, мен жана ал экөөбүз кыямат күнүнө кахатайни деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы колун ишарат кылып, ортончу кол менен сөмөйүн ишарат кылып, биз экөөбүз ушундай шериктеш болуп бейишке киребиз деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде кабар берди дейт. Башка бир хадистеринде: "Мен ала жариятайни хатта таблуга." Ким эки кызды балакат жашына жеткенге чейин тарбиялап өстүрө турган болсо, ага жакшы тарбия бере турган болсо дейт, анын нафакасына, кийим кечесине, тамак ашына карап өстүрүп чоңойто турган болсо, балакат жашына жеткенге чейин биз ал экөөбүз кыямат күнүндө мына ушундай бейишке киребиз деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ортончу кол менен сөмөйүн ишарат кылып көргөздү дейт. Жана ошондой эле дагы кимдин үч кызы боло турган болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде бизге сүйүнчү берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир хадисинде мындай дейт: "Мен кунна лаху саласу банатин юавихинна ва ярхамухунна ва якфулухунна ваджабат лахул джанна албатта." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимдин үч кызы боло турган болсо, Аллах Таала кайсы бир пендесине үч кыз перзент берген болсо, мына ошол кыздардын тарбия берген болсо, жана аларга ырайымдуу болгон болсо, жана алардын тамак ашын, кийим кечесин карап өстүргөн болсо, ал пенде үчүн кыямат күнүндө бейишке кириштик важип болуп калат" дейт. Милдет болуп калат.
ал бейіштегі инсан болып қалады деп пайғамбар саллаллаху айтады. Ошонда сахабалардың арасынан я Расулаллах, е Аллахтың елшісі, егерде бір кішінің екілі қызы болып қалып тұрған болса дегенде пайғамбар дағы сөзін улап, егер екілі қызы болған болса дағы бұл пенде үшін де қиямат күнінде бейішке кіріштік милдет важип болып қалады деп. Ошол қауымның арасынан бір сахабаны шында уялып, бір қыз болса деп айтыштан уялып тартып қалған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи пайғамбар егерде біреуінің бір қызы болған болса дағы, мұны ошол қызына жақсы тарбия беріп, өстіріп чоңайтқан болса, мына бұл кіші дағы қиямат күнінде бейішке кіріштік важип болып қалады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин бір қызы болған болса дағы, екі қызы болған болса дағы, үш қызы болған болса дағы, мына ушулар тарбиялап өстіре тұрған болса, алардын адеп аклагын оңдай турган болсо, кийин турмуш жолун узата турган болсо, пайгамбар саллаллаху буларды не дейт? Кыямат күнү буларга бейишке кириштик важип болуп калат дейт. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кана лаху саласа банатин, фасабара алейхинна, ва та'амахунна, ва сaqahunna, ва касахунна мин жидатихи, kunna lahu hijaban minan nar yawmal qiyamah." Кимдин 3 кызы боло турган болсо, муну ошол кызына тарбия берүүдө сабырдуу боло турган болсо, сабырдуулук менен аларга жакшы тарбия бере турган болсо, аларды тамактандыра турган болсо, аларды ичире турган болсо, аларга кийим алып бере турган болсо, өзүнүн күчү жетишинче ушинтип карап тарбиялап өстүрө турган болсо дейт. Кыямат күнүндө мына ошол 3 кызы ал үчүн бейиштен тозоктон тосмо болуп, тозоктон аны коргоп турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадистеринде бизге кабар берген. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде бирөөнүн кызы болбой кала турган болсо, анын карындашы боло турган болсо, же анын эжеси боло турган болсо, же анын таэжеси, же апэжеси боло турган болсо, мына ушуларга дагы караша турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга дагы бейиштен де убада берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадистеринде мындай дейт: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, лайса ахадун мин уммати яулу салата банатин ау салата ахватин, фаяхсуну илейхинна илля кунна лаху ситран минан нар." Саххаху Албани. Пайгамбар саллаллаху айтат: "Менин үммөтүмдө кайсы бир пенденин 3 кызы боло турган болсо, же 3 карындаш боло турган болсо, же 3 эжеси боло турган болсо, мына ушуларга жакшы мамиле кыла турган болсо, мына ушуларга караша турган болсо, мына ушуларга жардам берип тура турган болсо, ушул кыздар анын эжеси, карындашы не кыздары кыямат күнүндө тозоктон тосмо болуп берет" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сүйүнчү хадистерин айтат. Сиздин эжеңиз болобу, карындашыңыз болобу, ага да караша турган болсоңуз, жада калса таэжеңизге, апэжелериңизге караша турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнүндө мына ушулар үчүн ушул аялдар тосмо болуп берет дейт. Албетте мунун шарты биз жана жогоруда айткандай эле, аларга жакшы тарбия берген болсо, Аллах таалага тооба ибадатын үйрөткөн болсо, намазга жыгыткан болсо, ага хиджаб кийдирген болсо, аны ар кандай арам иштерден алыс кылган болсо, кыямат күнүндө булар ага не ошол пенде үчүн тосмо болуп берет дейт. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн карындашы, апэжелери, туугандары эмес, башка аялдарга да жардам берген болсо дейт. Башка да кыйналып калган өзүнүн мусулман бир тууган бир аял болгон болсо, жесир аял болсун, же кыйналып калган бир эне болсун, ушуларга да жардам бере турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде сүйүнчүлөп не дейт? "Ас-саи аля армалати вал мискин кал мужахиди фи сабилилlah." Армала, жесир аялга жардам берген киши жана мискиндерге жардам берген киши бул Аллах жолунда жихад кылган менен барабар дейт. Аллах жолунда жихад кылып, Аллах жолунда согуш кылып, кандай сооптор ээ болгон болсо, мына ушул киши дагы жесир аялга, мискиндерге жардам берген киши дагы мына ушундай соопторго ээ болот дейт. Башка риваяттарда кошулуп келеткен: "Кал каимил лади ла яфтур ва кас-саимил лади ла юфтир." Күндөсү чарчабастан тахажжуд намаз окугандан жана күндүзү оозун ачпастан орозо кармаган кишинин соо берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса бөтөн аялдарга да ушинтип жардам берип, аларга каралашып турган кишинин дагы сообун мына ушундай эскерет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кимде ким кызы болуп кала турган болсо, ал Аллах таалага наалабасын, ал наразы болбосун. Албетте бул бүгүнкү күндө эң ката нерсе. Кимде ким жалаң кыздуу болуп, уулдуу болбой турган болсо, ал ичинен капа боло берет. Эмне ушундай бир "мен уулум жок" деп кайра берет. Жок, сиз эч качан кайгырбаңыз. Анткени Аллах таала Кур'ан-ы Каримде "Лиллахи мулку самавати вал ард яхлуqu ма яша." Албетте асман жердин баардык мүлкүн ээси бул Аллах таала дейт. Аллах таалага таандык
Yahluqu ma yasha. Alloh taolo o'zi qalaganin jaratadi. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Alloh taolo kimga qalasa qiz beradi. Alemi kimga qalasa o'g'il beradi. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Qalasa o'g'ildan дағы, qizdan dağını aralashtirib beradi. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Alloh taolo kimga qalasa аны не қыз дағы, бала дағы бермей қояды дейді. Алимун иннаху алимун қадир. Әлбетте Аллах Тағала барлық нәрсені билеуші болған, жана барлық нәрсе қуш құдіретті жеткен болған зат деп айтып жатады. Демек, урматтуу мұсылман, сізге жаңа қыз беріліп, же жаңа ұл беріліп, қыз берілмей қалған болса, же ұлдар беріліп, қыздар берілмей қалған болса, же қыз беріліп, ұл берілмей қалған болса, сіз бұл нәрсеге қайғырмаңыз. Бұл әлбетте бары Аллах Тағаланың хикматтылығыменен. Аллах Тағала алимун қадир. Аллах Тағала сізге қыз беріп қойғанға, же ұл беріп қойғанға құдіретті зат, бірақ өзіне алим болған сыфатменен, билеуші болған сыфатменен сізге ұлға қарағанда қыз пайдалырақтыр. Жада қалса, сізге қыз бермеген болса, сізге ошол не қызға қарағанда ол сізге пайдалырақ екен. Кемесін сізге көбірек жақсылық қыларын сіз білбейсіз. Аллах Тағала өзінің алим деген сыфатменен өзінің қалағанына ол же қыз беріп қояды. Жана ошондой эле бул кыз берилгенде ага наразы болуштук, мекебайры зунуп, бул чоң күнөөлөрдүн катарын толуктайт. Аллах Тааланын тагдырына каршы чыгыш болуп калат. Аллах Тааланын тагдырына ыраазы болбоштук, ага наразы болуштук болуп калат дагы, бул чоң күнөөкөр болуп калат. Жана ошондой эле бул кыз эле бул уул берилбегенге наразы болуштук, бул жахлият орындагы сыпаттардан. Биздин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден алдын арабтар өздөрүнүн кыздарын тирүүлөй көмчүлө. Ал эми ислам динине келген кезде кыздарды тирүүлөй көмүүдөн ислам динине кайтарып, мына ушундай аялдардын даражасын жогору көтөргөн. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сизге уул берилбей, чалан кыз бериле турган болсо, сиз бул нерсеге наразы болбоңуз. Аллах Таала сизди жакшы көргөнүнөн мына ушул нерсени берип атат. Аллах Таала баарыбызды өзүнүн тагдырына ыраазы боло турган ата пенделер, инсандардын катарында кылсын. Жана ошондой эле Аллах Таала баарыбызга уул жана кыз перзенттерди насип кылсын. Алардын тарбиясын жакшы берип, кыямат күнүндө бизди бейишке киргизе турган, тозоктон тосмо боло турган инсандардын катарында кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.